Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылың. Окутууга тоскоол болгондо контракт. Ошо контракттын 50%-ин биздин компания төлөп берет окуу жайга. Окуп турган студент болгон 50%-ин гана төлөп келет да. Ошол социалдык абалына жараша, ошол баланын кандай үйдө жашайт, ошого жараша дагы биз жеңилдиктерди берип карайбыз. Чечилбеген маселе 18-жылдан бери ушул жанагы өрттөнүп кеткен. Ошо комбинаттын тагдыры ушул чоюлуп келатат чечиле. Муну мурдакы бийлик учурунда Ген прокуратурадан жаап салышкан экен. Мен таң калып атам. Инвесторлор күтүп отурат, анын жаап калганын билбейт экенбиз. Анан азыр Жаңыбек Ген прокурор чакырып бул ишти козгоду. Анан ошол эми ушулар чечилсе, инвестициялык климат баягы өзгөргөнгө чоң ушул кошумча болот деген ойдомун.